Мекенди коргоо ар бир эр азаматтын ыйык парзы. Башкалардан айырмаланган кыргыз жоокерлеринин мекенчилдиги, эрдиги чынында эле өрнөк. Мекенчегин ишенимдүү кайтарып, кандай гана кыйын кырдаал болбосун, өлкөбүздүн чек араларын коргогондордун катарында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-07 аскер бөлүгүнүн батальонунун командири Бекматов Бактияр Кудайбергенович да бар. Мекенде сүйүү бул ыймандан дейт. Ыйманы күчтүү адам баардыгын жеңе билет. Жана мен башка мамлекетте окуп жүрүп, ал жердин сый урматы менен биздин сый урмат, жана ал чет өлкөдө жүрүп, Кыргызстанга болгон сүйүү андан да күчөөрү мен өз моюнум менен тарттым. Кыргызстан Баткенден башталат. Баткен өнүксө Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстандын түштүк батыш аймагында жайгашкан Баткен өрөөнү кыйын кырдаалдарды, оор сыноолорду баштан кечирди. Мындай учурда элим жерим үчүн кызмат кылам деген эр азаматтар мекенчегин ишенимдүү кайтарышкан. Алыскы жерден кызмат кылууну эңсегем. Себеби үйүм нарын жергесинде болгондуктан мен бул алыскы жерден кызмат кылууну эңсегем. Баткенге суранып келгем. Аскердик тартипти бекем кармаган Бактияр Бекматов чет өлкөдөн аскердик билим алып, өлкөнүн бардык аймактарында кызмат өтөт. Жаш жоокерлерди мекенчил, эрктүү, тайманбастыкка тарбиялап келет. Темирдей тартип дейт го. Тартибиң күчтүү болсо, мекенге болгон сүйүү күчтүү болсо, айтат го патриот жигит деп атпайбы? Ошо патриот жигит. Патриот жигит дагы тартиптүү болуш керек. Эң биринчи бизде тартип сакталса, калганын баардыгын жеңүү болот. Ош шаарынын оокатты кызы менен таанышып калдым. Кудай шүгүр жакшы, үй бүлө курдук, 3 балабыз бар. Азыркы учурда келинчегим врач болуп иштейт. Кыргыз жоокерлери үчүн түзүлгөн шарт мурдагыдай эмес. Ысык суу, жетиштүү азык оокат, мыкты шарттары бар казармалардагы тазалыгы дагы суктанаарлык. Башкы кол башчы президентибиз дагы жакшы көңүл буруп атат. Кол башчы министрлерибиз, ички аскерлердин кол башчылары биздин аскерлерге болгон турмуш тиричиликти оңдоо жана шарт түзүү мен оюмча эң жогорку деңгээлде деп эсептейм. Себеби көптөгөн жоокерлерибизге, сержант офицер прапорщиктерге шарттар түзүү, мындай айтып кеткенимде, көп эле үйлөрдү куруп берип атат. Мисалы, жаңы казармалар келип атат, курулуп атат. Жоокерлердин тамак ашы, кийим-кечектери өз убагында берилип атат. Биздин каарманыбыз Бактияр Бекматов нарын жергесинин кулуну. Агасын көрүп аскердик кызматты тандап алган. Батальондун командири Бактияр мырза чын эле баскан турганы, тактыгы жана шамдагайлыгы, мекенчилдиги менен дагы куралдаштарына үлгү. Жаш болсо дагы батальонду жетектеген каарманыбыз мамлекеттик сыйлык эрдик медалынын ээси. 3 перзенти жубайы менен мекенчегинде кызмат өтөп жүргөн жаш үй бүлөгө биз дагы бакытка аладык.